тигин байлап гүлүн кармап алгач келгенде андагы наристе классташтарым дале эсимде. Сабактын темасы эки улак. Сабактын максаты чыгарма жөнүндө түшүнүк алышат. Чыгарманы талдап, түшүнүгүңөрдү айтып берүүгө көнүгөсүңөр, сөз байлыгыңар өсөт. Адептүү, ыймандуу, ынтымактуу болууга тарбияланабыз. Эки улак эки жактан келе жатышып, өзөндөгү суунун жээгинен жолугуп калышты. Суу анча чоң болбосо да, анда көпүрө бар эле. Көпүрө деген ат эле болбосо, бир эле жыгачты сунтуруп коюшкан. Улактын бири ак, бири кара болчу. Экөө тең тентек улактар эле. Ошол тентектигинен улам бири-бирине жол бергиси келбеди. Төбөсүнө эки гана чыгып келаткан тикчийген мүйүздөрүн көргөзө, бири-бирине моюн толгоп коюшту. Анысы: «Эй, сен мага жол бергин» деп буйрук берип жатканы болчу. Ошентип бири-биринин тилин укпаганынан улам экөө тең бири бул өйүздөн, бири тиги өйүздөн көпүрөдөн өткөнү түз эле жөнөй беришти. Бирок алар бул тар көпүрөдөн жадаша өтө албастыгын ойлоп да коюшпады. Анан алар тар көпүрөнүн ортосуна келгенде бет келип калышты. «Эй, кара улак, мага жол бергин» деди ак улак. «Жок, адегенде сен, ак улак, мага жол бергин» деди буйрук бере. Кара улак ачууланып, курч туяктары менен көпүрөнү такылдатып, анан экөө көпүрөнүн үстүнөн сүзүшө кетишти. Сүзүшкөндө тар көпүрөнүн үстүнөн соо калышмак беле. Тайгаланып кетишти да экөө тең сууга кулап түшүштү. Эми балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Эки улак кайдан жолугуп калышты? Алар эмне үчүн бири-биринин сөзүн угушпады? Анын жыйынтыгында кандай болду балдар? Алар кандай кылганда туура болот эле? Өз оюңарды айтып көргүлөчү. Көңүл бурганыңарга